Исламдын эр жүрөк арстаны Алпарслан Мансикертте эки кошуун жолукканда Султан Алпарслан атынан түшүп, Аллахка сажда кылып, чекесин топуракка булап, Аллахтан жардам сурап дуба кылды. Хафиз ибн Касир Аль-Бидая ва Ан-Нихая китебинен Тогурулбектин көз өткөндөн кийин селжуктар бийликке жашы 30дан эми эле өткөн жаш жигитти тандап коюшат. Ал Тогурулбектин агасынын уулу эле. Анын толук ысмы Мухаммад ибн Чагрыбек Дауд ибн Микаил ибн Селжук ибн Дукак. Ал тарыхта Алпарслан, эр жүрөк арстан деген лакап менен белгилүү болгон. Ал чечүүчү Мансикерт казатынын баатыры. Алпарслан селжуктарга султан болуп дайындалганга чейин Хорасанда турган. Хорасан азыркы Афганистандын түндүгүн, түштүк Түркмөнстандын жана Ирандын бир бөлүгүн камтыган жана Мавераннахрды, азыркы Өзбекстанды жана Казакстандын түштүк батыш жагын камтыган башкарып турган. Ал селжуктардын султандыгына келгенде бул жаш жигиттин мындай чоң мамлекеттин башына дайындалышына нааразы болгондор өлкөнүн ар кайсы жерлеринде көтөрүлүш чыгара башташат. Бирок Алпарслан аларды убагында басууга жетишет. Ал абасы Тогурулбек сыяктуу татыктуу лидер болгон. Алпарслан ишин башка провинцияларды мамлекетине кошуудан мурда өлкөнүн ички иштерин бекемдөөдөн баштайт. Ал мамлекетин бекемдөө жана анын ички иштерин иретине келтирүү менен 7 жыл алектенип, андан кийин шиялардын Убайдилер мамлекетин жок кылып, мусулмандардын баарын Аббасий Сунний халифатынын байрагынын алдына бириктирүүнү баштайт. Алпарслан 1023-жылы Шамдын түндүгүнө чабуул жасап, Салих ибн Мидрас түптөгөн шиялардын мамлекетин курчап, аны шиялардын халифаты Убайдилерге эмес Аббасилердин халифатына моюн сунууга буйруйт. Андан кийин Алпарслан Дамаск, Бабыл, Тверия, Рамла жана Иерусалимди көп жылдар мурда басып алган Убайдилерден бошоткон. Убайдилер Иерусалимди басып алышканда 1009-жылы христиандардын касиеттүү деп эсептешкен чиркөөсүн талкалап салышат. Ал жердеги христиандар улуу сахаба жана адилеттүү халифа Умар ибн Аль-Хаттабтын доорунан бери сунний мусулмандарынын жанында тынчтыкта жашап келишкен. Убайдилердин бул кылыгынан кийин Рим папалары чиркөөнүн талкаланышын мусулмандарга каршы кресттүү жортуул баштоосуна шылтоо катары колдонушкан. Алпарсландын падышалык доорунда Хижаздагы ыйык шаарлар Аббасилердин сунний халифалыгына өткөн. Түшүндүрмө: ыйык шаарлар Мекке жана Медина. Түшүндүрмө аягы. Мекке жана Мединадагы мечиттерде жума баянында Убайдилердин башчыларынын ысымдары аталып турчу. Алпарслан бул ыйык шаарларды алгандан кийин жума хутбаларында мусулмандардын халифасы Аль-Кайим биамриллах менен Султан Алпарсландын ысымдары атыла турган болду. Ошондой эле Убайдилердин азанга кошкон «Хайя алал хайрил амал» жакшылык ишке шашылгыла деген текст дагы алып салынган. Алпарсландын Аллахтын динин жайылтууга болгон жигердүүлүгү алсыз элдерине исламдын жетүүсүн каалабаган Византия башчыларына каршы согушууга алып барат. Алпарслан 1067-жылы Византия империясы менен салгылашып, Армения менен Кесарияны ислам мамлекетине кошот. Түшүндүрмө: Кесария азыркы Туркиянын Кайсери провинциясы. Түшүндүрмөнүн аягы. Мусулмандар көп жылдык жеңилүүдөн кийин шаарларын римдиктерден бошотууну кайрадан башташат. Ошондо римдиктер мындан 400 жыл мурда Византия империясын жеңген сахабаларга окшогон баатырга туш болгонун сезишет. Анткени алар империянын түзүлгөн күнүнөн бери 395 жыл аралыгында мындай оор абалга туш боло элек. Византия империясынын ханышасы Евдокия Макревалитиста империянын аскер башчыларынын арасынан мусулмандарды жек көргөн бир аскер башчыга турмушка чыгат. Анын ысымы Роман Диоген эле. Император болгондон кийин аны
Роман IV деп коюшкан. Бул император Византия бийлигинин тизгинин колуна бекем кармагандан кийин 1069-жылы Алпарслан менен тынчтык келишимин түзгөн. Алпарслан саясий көрөгөчтүгү менен исламга капталынан канжар сайгылап жаткан убайдилердин өлкөсүн жок кылууга ушул келишимден кийин зор мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн түшүнөт. Император Роман IV 1071-жылы келишимди жаңылоо үчүн Алпарсланга делегаттарын жиберет. Алпарслан макул болот, бирок бул ирет келишим Византия императорунун жаман ниетинин планы болот. Император Алпарсландын келишимге ынанып бейкапар жүргөндүгүнөн пайдаланып, үлкөн аскер даярдоону каалаган эле. Бул император исламды жок кылып, мусулмандардын халифатынын борбору Багдадка жетип, аны да мурда эч болбогондой кылып кыйратууну пландаган. Ал Византия империясынын мурдагы императорлору ойлобогон нерсени пландаган. Византиянын кыянатчы императору саналуу күндөр илгери кол койгон келишимин бузуп, дүйнөнүн ар тарабынан келген христиан аскеринин альянсын жеке өзү жетектеп чыгат. Алар ар кандай расадан жана христиандыктын ар кандай мазхабынан жыйналышкан эле. Алар төмөнкү өлкөлөрдөн келип чогулушкан. Биринчи, алардын башында көп улуттуу элден, өзгөчө гректерден турган византиялыктар болот. Экинчи, франктар, азыркы Франция жана борбордук Европа. Үчүнчү, англичандар, Британия аралынан. Төртүнчү, орустар, чыгыш Европадагы славяндар. Бешинчи, боснялыктар. Боснялыктар ал учурда христиан эле. Алтынчы, карштар, азыркы Грузия. Жетинчи, нормандар, скандинав өлкөлөрү, Швеция, Норвегия жана Дания. Сегизинчи, түрктөр, чыгыш Несториан христиандыгын тутунган түрктөр. Тогузунчу, Болгария менен Армениянын жалданма аскерлери. Булардын сап башында императорду кыйратууга атайын даярдалган аскерлер болгон. Бул исламды жана мусулмандарды талкалоо үчүн дүйнөнүн ар кайсы жеринен келген христиандардын аягы көрүнбөгөн альянсынын алдында кресттерин көтөрүп алган миңдеген поптор турган. Бул альянста христиандардын бири-бирин каапыр деген мазхабтары бир максатка чогулушкан. Мисалы, византийлер, орустар жана чыгыш европалыктардын ортодоксалдуулук мазхабы, франк жана борбордук менен батыш Европанын христиандарынын католик мазхабы, түрктөр жана Орто Азиянын элдеринен келген чыгыш Несториан христиандык мазхабы сыяктуу. Бул көп сандаган аскерди империянын эң эр жүрөк баатырлары башкарган. Оң канатын Феодор Алият, сол канатын улуу Никифор Вриенний башкарган. Ал эми арткы бөлүк Андроник Дука башкарса, борбордук бөлүктү император Роман IV өзү башкарган. Бул текебердүү императордун жеңишке ишеними күчтүү болгондуктан мусулмандардын жерлерин өзүнүн аскер башчыларына согуштан мурда эле бөлүп берип койгон экен. Христиандардын бул көп сандагы аскерин белгилүү ислам тарыхчысы Ибн Касир Аль-Бидая ва Ан-Нихая деген китебинде төмөндөгүчө сыпаттаган. Анын аскери Рим, Карш, франктар жана орустардан турган. Анын 35.000 патриархы болгон. Алардын ар биринин 2000ден 5000ге чейин аскерлери болгон. Франктарда 35.000 адам бар эле. Огуздар, алар түрктөр, алардын саны 15.000 эле. Ошондой эле анын 100.000 жер касчулары болгон. Темир-тезек жана мыктарын жүктөп жүрчү 400 арабасы болгон. Куралдарды, ээрлерди жана катапульталарды тартып жүрчү 1000 арабасы болгон. Анын арасында ошол доордун эң чоң катапультасын 1200 киши тартып келген. Анын исламды жана мусулмандарды жок кылууну каалаган ниетин Аллах Таала жакшылыктан алыс кылсын. Ал эми мусулмандар тарапта Алпарслан Византия империясы менен тынчтык келишимин түзгөндүгү үчүн римдиктердин жамандыгынан кутулдук деп жүргөн эле. Ал Византия империясы сыяктуу улуу империянын императору өз колу менен кол коюп, андан кийин кыянаттык кылат деп ойлогон эмес эле.
Ошондуктан ал византийлер жана убайдилер менен болгон көп жылдык согуштан кийин аскерлерин эс алууга жиберген эле. Анын тегерегинде түрктөрдөн болгон эң жакын аскерлери гана калган болчу. Византийлердин келишимди бузган кабарды укканда ага чагылган түшкөндөй эле болгон. Ошол учурда анын жанында калган аскеринин саны 15.000 эле. Тактап айтканда, мусулмандардын бир жоокери христиандардын 13 жоокери менен каршылашуусу зарыл болот. Эс алууга тараткан аскерлерин чогултууга көп убакыт керек. Ал убакыттын ичинде византийлер кирип келип, Багдадты талкалап салышмак. Ошондуктан Алпарслан төмөнкү чечимин чыгарат. Кандай кылып болсо да баскынчыларга каршы күрөшүү. Бул учурда византийлер убакыттан утуу үчүн альянстын жыйналган жери Константинопольдон чыгып, Анадолунун орто ченине келип калган эле. Дагыраагы, алар азыркы Туркиянын батыш тарабындагы Мурат дарыясынын жээгиндеги Ван көлүнүн түндүк тарабында жайгашкан Малазгирт же Манцикерт деген чакан шаарга келип калышкан. Алпарслан да лагерин мына ушул жерге жайгаштырганга жетишкен. Ошол учурда 10.000 жоокерден турган орус аскери христиан альянсынан бөлүнүп чыгып, Алпарсландын аскерине кол салганда, мусулмандар Алпарсландын жетекчилиги менен аларды бат эле талкалап, кол башчысын туткунга алышат. Бирок бул чакан гана жеңиш Алпарсланды сыймыктандыра алган эмес. Анткени ал мунун артында аягы көрүнбөгөн үлкөн аскердин бардыгын жакшы билген. Ал император Романга саналуу айлар мурда кол койгон тынчтык келишимге баш ийүүгө чакырган катты элчи менен жиберет. Текеберленген император Роман бул катты окуган соң мындай дейт: жарашуу Рейде гана болот. Рей селжуктардын мамлекетинин борбору болгон. Алпарслан императордун жообун укканда, ислам аскеринин баш кол башчысы Алпарслан чатырына кирип, соот кийимдерин кийип чыгып, аскерлерди чогулууга буйрук кылат. Алпарслан аскеринин алдына күндүн нуруна чагылышкан кылычын кармап келип, мындай дейт: О жоокерлер, мен Аллах Таала бул ишти чечкенге чейин анын жолунда күрөшүүгө бекем ниет кылып турамын. Ким кетүүнү кааласа кете берсин. Бүгүн бул жерде буйрук берип же тыюу салган султан болбойт. Ислам аскерлери башкы кол башчыларынан бул сөздөрдү укканда 15.000 аскердин баары бир үн менен: биз сиз мененбиз, биз сиз мененбиз, биз сиз мененбиз деп айлананы жагырта кыйкырышат. Ошондо Алпарслан улуу ислам аскерлерине карап сыймыктанып толкундангандыктан көздөрүнө жаш алат. Алпарсландын устаты, мусулмандардын имамы Абу Наср Мухаммад ибн Абдул Малик аль-Бухари анын далысына колун коюп, ага жылмая карап мындай дейт: О уулум, сен Аллахтын жеңиштүү убада кылган дини жана анын башка диндерди жеңүүсү үчүн согушуп жатасың. Аллах сага бул жеңишти жазып койгондур деп үмүт кыламын. Аларга жума күнү түш ооп, хатиптер, жума баян кылган аалымдар минбарда турганда кол салгын. Анткени алар Аллах жолунда күрөшкөндөргө дуба кылышат. Ал эми дуба жообу менен бирге болот. Акыйкаттын убактысы келди. 1071-жылы 26 август жума күнү эртең менен султан Алпарслан жуунуп, атырларын себинип, ак кийимин кийип чыгып, Абу Наср аль-Бухарийдин имамчылыгы менен жума намазын окуйт. Имам Аллахтан мусулмандарга жардам сурап дуба кылганда, Алпарслан көздөрүнө жаш алып, амин деп турат. Аны көргөн мусулмандар да ыйлашып, султандары сыяктуу амин деп турушат. Намаздан кийин башкы кол башчы Алпарслан аппак кийими менен аскерлерине карап төмөнкү сөздөрүн айтат: О аскерлер, мен сабырдуулук менен согушамын. Эгер аман калсам, ал Аллахтын жакшылыгы, а эгер шейиттик жазылган болсо, анда бул менин кепиним. Ошондо кээ бир аскерлер көз жаштарын тыя албай калышканда, Алпарслан аларды тынчтандырып, сөзүн улантат: О аскерлер, эгер өлсөм,
кабырым өлгөн жеримде болсун жана менин ишимдин аягына чыккыла. Салгылашууну уулум Малик Шахтын жетекчилиги менен уланткыла. Андан кийин Алпарслан даярдана баштайт. Душмандар менен жакындан салгылашуу үчүн жаасын таштап, кылычын гана алат. Аны көргөн аскерлери да жааларын ташташып, кылычтарын гана алышат. Алар бейиште жолугуу үчүн бири-бири менен кучакташып, коштошуп, салгылашууга бет алышат. Эки аскер жолугуу алдында турганда Султан Арслан атынан түшүп, Аллахка сажда кылып, чекесин чаңга булап, Аллахтан динине жардам берүүсүн суранып, дуба кылат. Андан кийин улуу баатыр атына минип, аскерлери менен миңдеген попторду заңкайган кресттери менен алдына коюп, ошол замандын эң чоң катапультасы менен келген баскынчылардын алдына чыгат. Баскынчылардын аскерлери мусулмандар тарапка кара булуттай каптап сүрүлүп жөнөйт. Мусулмандардын аскери Алпарсландын башчылыгы менен кебелбестен турушканда, мусулмандардын арасынан бирөөсү жердин бетин каптап келе жаткан аскерлердин бул көрүнүшүн көрүп, чекесиндеги терини арчып, Алпарсланга мындай дейт: "Султаным, душмандардын аскерлери бизге жакындап келе жатат." Алпарслан өлүшүн аңдып турган арстандай болуп, эки көзү жанып турганда, ага ишенимдүү карап мындай деп айтат: "Жок, аларга биз жакындап бара жатабыз." Душмандар ислам аскерине жакындап келгенде, Алпарслан аскерлеринин оң канатына карап, колун көтөрүп, "Аллаху акбар" деп кыйкырат. Оң канаттын башчысы жашыруун белгини түшүнгөндөй башын ийкейт. Алпарслан сол канатына да ошол белгини бергенде, сол канаттын башчысы да башын ийкеп коет. Андан кийин исламдын эр жүрөк арстаны ислам аскеринин борбордук бөлүгүнө кайрылып, сыймыктануу менен эки колун көтөрүп, Малазгирттин тоолорун жаңырта "Аллаху акбар" деп кыйкырат. Бул анын чечүүчү согуштун башталышына берген белгиси эле. Унутулгус казат башталат. Алпарслан белгилерин берип бүтөөрү менен христиандардын аскерлери мусулмандардын борбордук бөлүгүнө чабуул коюшат. Ошондо мусулмандардын аскеринин оң жана сол канаттары душмандарды курчап алууга жетишет. Византиялыктар мурда көрүшпөгөн бул ыкмага таң калышат. Бул коркунучтуу согуш тактикасын Алпарсланга чейин эки мусулман баатыры колдонгон. Бул согуш тактикасы жогорудагы темаларды айтып өткөнүбүздөй кычкач же курчоо деп аталат. Бул улуу түрк баатыры инсаният тарыхында бул амалдуу согуш тактиканы 3-чү ирет колдонду. Малазгирт согушунда саналуу гана сааттарда мусулмандардын аскери ислам баатыры Алпарсландын жетекчилиги менен душмандардын күчүн талкалап салат. Европанын аягы көрүнбөгөн альянсы өлүп, жарадар болуп же качып кутулат. Мусулман аскеринин оң жана сол канаттары христиандарды толугу менен курчап алганда, Алпарсландын кычкач тактикасы менен ислам аскерлери византийлердин аскеринин жүрөгүнө жетип барып, Европанын тарыхындагы эң улуу императорду кармап алышат. Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын доорунан ошол күнгө чейин мусулмандар менен византийлердин ортосунда болгон салгылашуулардын арасынан биринчи жолу мына ушул Малазгирт согушунда византийлердин императору туткунга алынган. Аны мусулман баатырларынан бир жаш жигит алып келип, Султан Алпарсландын алдына таштайт. Алпарслан тынчтык келишимине кол коюп, андан кийин аны өзү бузган кыянатчы императорду 3 жолу колу менен чаап, андан кийин буту менен анын башына ныгыра басып, аны жерди өбүүгө буйруйт. Византиянын императору султандын айтканын аткарат. Андан кийин Алпарслан анын башынан бутун алып, мындай деп сурайт: "Эгер мен сенин туткунуң болгонумда эмне кылмак элең? Роман, мен сени өлтүрмөкмүн же сени Константинополдун көчөлөрүндө сүйрөмөкмүн?" Алпарслан: "Сени эмне кылат деп ойлойсуң?" Роман: "Сен мени өлтүрөсүң же мени элдерге көрсөтүү үчүн Шам шаарынын көчөлөрүндө сүйрөйсүң, же мени кечирип акчага алмаштырасың. Ошондо мен сенин Византия империясындагы адамың жана римдиктердин үстүнөн шайланган орун басарың боломун." Алпарслан:
Үчүнчүсүн колдоймун. Византия империясынын түрмөлөрүндө камалып турган мусулмандардын баарын чыгарып, өзүң үчүн 10 миллион алтын динар төлөйсүң жана бүгүндөн тарта мусулмандарга кол салууну унутасың. Роман бул сунушка чексиз кубанып, кыянаттык кылып келишимди бузганына карабастан, мындай мамиле кылган мусулмандардын султаны Алпарсланга таң калат. Ал султандын бул сунушуна макул болгон, бирок Византия империясынын казынасында ал талап кылган сумма жоктугун айтат. Ошондо Алпарслан анын кунун баасын 1,5 миллион алтын динарга түшүрүп, ислам мамлекетине ар жылы 360 миң алтын динар салык төлөп туруусун милдеттендирет. Роман Алпарсландын сунушун кабыл кылып, ага ыраазы болгондугун билдирүү үчүн өз ыктыяры менен жерди өөп туруп кетет. Андан кийин Алпарслан ага жакшы мамиле кылып, аны бир жума дарылатып каратат. Улуу баатыр Алпарслан ага өзү менен бир дасторкондо отуруп тамак жегенге уруксат кылат. Бул күндөрдө эки падыша тынчтык келишимине кайрадан кол коюп, Анадолунун шаарларын бөлүшөт. Алпарслан бир жумадан кийин византийлердин императорун 10 миң динар төлөгөндөн кийин бошотот. Аны менен бирге туткунда жаткан бир канча поптору да бошотулган. Аларды жолдо кайтарып алып барып коюу үчүн мусулман баатырларынан бир тобун жиберип, аларга римдиктердин жеринде жүргөндө көтөрүп жүрүүлөр үчүн Аллахтан башка кудай жок, Мухаммад анын элчиси деген келме жазылган байракты берген. Роман империя борборуна жеткенде, Византиянын генералдары Малазгирттеги өкүнүчтүү жеңилүүдөн кийин ага каршы көтөрүлүш уюштуруп, аны тактыдан түшүрүп, ордуна Михаил бешинчи деген жаңы император дайындап коюшкан болот. Алар Роман менен Алпарсландын ортосундагы келишимдерден баш тартышат. Ошондо Роман тарапташтарынан аскер жыйнап, жаңы императорго каршы согушат. Тилекке каршы жаңы императордон жеңилип качат жана Кичи Азия шаарларынын биринен экинчисине өтүп, бозгундукта күн өткөрүп калат. Мына ушул күндөрдө ал улуу ислам баатыры Алпарсландын инсандык мамилесин унутпастан, колунан келген алтынын жыйнап, Алпарсланга каты менен кошо жиберет. Император Роман IV султан Алпарсланга: "Мен сага 1,5 миллион алтын динар берүүгө убада кылган элем, бирок мени императордуктан кулатышты. Мен жакын арада туткунга түшүп кала тургандай болуп турамын. Ошондуктан сага ыраазылыгымды билдирүү үчүн колумдан келгенин жыйнап жибердим." Андан кийин төңкөрүшчүлөр Романга өз ыктыяры менен колго түшүп, императордуктан расмий түрдө чыгып жана өмүр бою чиркөөдө монах болуп отурууну кабыл кылса, аны кол тийбестигин камсыздап беришерин сунушташат. Роман буларга макул болуп, Константинопольдо келишим түзүшөт. Бирок бул кызматтан четтетилген император мурда мусулмандар менен болгон келишимди бузгандыгы үчүн Кудайдын кудурети менен өзү да кыянаттык кесесинен суу ичип калат. Романга кол тийбестикти убада кылган генералдар аны менен түзгөн келишимди бузушуп, аны туткунга алышат. Бирок бул ирет ал мусулмандардан көргөн көркөм мамилени эмес, балким өзүнүн христиандарынан мыкаачылык мамилени көрөт. Рим христиан генералдары аны байлашып, өмүр бою жарыктыкты көрбөй калуусу үчүн анын эки көзүн мыкаачылык менен оюп салышат жана аны Мармара деңизинин аралына сүргүнгө айдашат. Ошентип, 1072-жылы Византийлердин императору Роман IV кайгылуу тарыхы соңуна чыгат. Анын көздөрү ириңдеп, бир жыл мурда ислам динин жок кылууну ойлогон мээсине шишиктеп, ошол оорунун себебинен өлөт. Ал эми ислам арстаны Алпарслан ислам баатырына айланып, мусулмандардын арасында анын баатырдыгы, эрдиги жана исламга болгон сүйүүсүнүн тарыхы ооздон оозго айтылып жаткан учуру эле. Анын Малазгирттеги жеңиши мусулмандардын эң улуу жеңиштеринен болгон. Анткени ал тарых агымын түбөлүккө өзгөрткөн. Анын жыйынтыгы бир канча негизги иштерге себеп болгон.
Birinchi Malazgirt gazatынын жеңиши мусулман түрктөрүнүн Анадолуга жайылуусуна эшик ачкан. Кичи Азия акырындап Борбор Азиядан көчүп келген мусулман түрктөрдүн мекенине айланган. Бул жер азыркы түрктөрдүн биринчи мекени болуп калган. Экинчи мусулмандардын бул жеңишинен кийин ал өрөөндүн жашоо образы өзгөргөн. Византиялыктардын басымынын ордуна ислам дини келип, азыркы күнгө чейин ислам жери болуп келе жатат. Үчүнчү, тарыхчылар византийлердин бул жеңилүүсүн алардын империясы үчүн стратегиялык кырсык болду деп эсептешет. Малазгирт газаты мусулмандар, өзгөчө түрктөр менен византийлердин ортосундагы бир канча казаттардын эң алдыңкысы болгон. Андан кийин Византия империясынын борбору Константинопольду Мухаммад аль-Фатихтин жетекчилиги менен Осмон түрктөрү ээлеген. Төртүнчү, Алпарслан Малазгирттеги жеңиши менен Убайдилер менен Византий христиандарынын ортосундагы жашыруун союздашууларга бөгөт койгон. Бешинчи, Малазгирт газаты инсаният тарыхындагы жаңы доордун башталышы болгон. Христиан альянсы бул казатта жеңилгенден кийин Европадагы мусулман өлкөлөрүнө каршы аскердик жүрүштөрдү башташкан. Ал жүрүш кийинчерээк кресттүү жортулдар деп аталган. Алпарслан Малазгирттеги чечүүчү казатты жеңгенден кийин бир жыл өтүп-өтпөй ысымын ислам үммөтүнүн улуу инсандарынын катарына алтын тамгалар менен жазып, бул жалган дүйнө менен кош айтышып, Аллахтын мээримине сапар тартат. Ал өмүрүнүн аягына чейин Аллахтын динине кызмат кылып өттү. Урматтуу окурман, ар дайым көккө жаңырган азандын үнүн укканыңда, бул диндин бизге жетип келүүсү үчүн канчалаган белгилүү жана белгисиз мусулман баатырлары кандары жана жандары менен аеосуз күрөшкөндөрүн эстеп кой. Алардан Алпарслан деген ысым менен белгилүү болгон Мухаммад ибн Чагырбек, Дауд ибн Микаил, ибн Селжук ибн Дукак. Аллах аларды мээримине алып, кенен бейишинен жай берсин. Алпарслан ислам үммөтүнө Малазгиртте белек кылган жеңишиндей дагы башка бир белек таштап кеткен. Бул белек перстердин бир адамында болгон. Ал инсандын өздүгү гана улуу болбостон чыныгы улуулардын муунун түзгөнгө жетишкен. Ал муунду Салахуддин мууну деп аташкан. Аллах Тааланын жардамы менен ислам үммөтүн жанданткан перс баатыры ким болгон? Тарыхчылар аны ислам тарыхындагы эң улуу вазир деп аташкан. Кезектеги каарман